Сіздерді бош қармап отырыңыздар. Мына аалам сыры деп бүгінгі күнге чейин айтып келебиз. Аалам сыры бүгүнкү күнгө чейин эч ачылбаптыр, берилбептир деп. Себеби алейге деле мисалга же мектеп окуучусуна деле начальник класстагы баш биринчи класстын тиги окуучусуна деле карым катнаш куда менен болгон, дос тамыры менен болгон мамиле, же аял эркек жашоосун ага айтпайсың да ага кереги жок, же аял эркек мамилесин түшүнө да бербейт, сүйүү мисалга, же эжеси турмуштан ажырап атса аны деле түшүнө билбейт, жомок катары, же байкеси аял менен ажырашып атса, же байкеси арак ичип атса ал түшүнбөйт да, бир жомок катары эле көрүнөт. Ичпей эле койсо болбойбу, ажырашпай эле койсо болбойбу деп эле ушундай. Анысы кандай? Адамдын аң сезими ошол убакка жарактуу болгондуктан анан жанагы бүгүнкү күнгө чейин пенделер пир туткан диндер, ыйык алган улуу касиеттүү пайгамбарлар, Мусасы, Исасы, Мухаммедиби ошол убакыттагы эволюцияны дегенге жарактуу. Кудай өзүнүн купуя сырын деп берилет. Акырет жөнүндө, адамзаттын келечеги жөнүндө өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүк бергенде. Ошол кездеги диндегилерге. Мисалга ошол көрдө бейиш бар деп түшүнүп алышкан. Көрдө тозок бар деп түшүнүп алышкан. Бул дүйнөгө жөн эле бир кул катары келгенбиз деп түшүнүп алган. Ошондой берип койгон, ошо балага окшош. Азыркы мезгил ушул болуп атат. Көптөгөн эволюция, тажрыйба, эмгектин негизинде адамдын акылы өстү. Мына техника жок эле, ойлоп табышты. Медицинанын түрү ойлонуп табылды, саясаттын түрү, заманга жараша, машиненин түрү. Азыр эми беспилотник деген чыгып калды. Даже пилоту жок, учуруп, адамы жок. Не деген? Бул адам мурун асманды управлять этсе, азыр жөн эле учуп калды. Мына ошентип отуруп адамдын гени сүйөгү жетилген кезде анан аалам сырын ачып берди. Кимге ачып берди? Кыргыз эли ааламынан келген өкүл болгондуктан. Далилдери, дастандары, манасы, Семетей, Сейтек майда жана аалам менен байланышкандыгы үчүн далилдери, ааламдык маданияттары, сыпаттары, ошо теңирчилик теңирдин ордун аткаргандыгы үчүн, Умайдын ордун аткаргандыгы үчүн, жамгыр жаадыргандыгы үчүн, тирүүлөй эле Кудайдын ордун аткаргандыгы үчүн анан кыргызга Кудай илимин, адамын, китебин, катчысын жиберди. Мына ошентип отуруп анан бүгүнкү күндө мындай деп түшүнсөк